Бул жумада Атамекен партиясы алдыдагы шайлоодо Улуттар биримдиги саясий партиясы тарабынан колдоо болот деп билдирүү таратты. Улуттар биримдиги расмий келишүү келерки жумада белгилүү болорун айтууда. Эксперттер Атамекендин лидери куугунтукта жүргөн партиянын пайдасынан баш оорусу көп болорун эскертишүүдө. Кечээ эле Атамекен партиясынын лидери Текебаев Мелис Мырзахматовду ашатып сөгүп жүргөн. Бакиевдин куйругу Ошту басып алды, өз билгенин кылат деп жүрчү. Бүгүн экөө биригип атат. Ошол Текебаевдардын чечими менен Мырзахматов иштен алынган. Ошолордун чечими менен иш козголгон. Эми Текебаев атайы Турцияга учуп барып, ал жерден жолугуп, экөөбүз бир шайлоого барабыз деп билдирүү жасашты. Бул жерде сыр деле жок. Текебаев идеяны, акыйкаттык үчүн болгон күрөштү унутуп, азыр бир гана нерсе менен алек. Ким менен болсун бара берем, мен парламентке өтүшүм керек. Негизи Мелис Мырзахматов менен Өмүрбек Текебаевдин көз караштары келишпеген эки башка жээктеги саясатчылар. Бирок бийликке каршылык көрсөтүү, шайлоодо кээ бир партияларды жеңүү үчүн экөө убактылуу үйлөнгөндөй жаңылык жасап коюшту. Улуттар биримдиги партиясынын өкүлдөрүнүн реакциясынан улам сунуш Атамекен тараптан болгонун байкоого болот. Анткени адистердин билдирүүсүндө түштүк кооглаңынан кийин Атамекенчилер түштүк облустарында өзүнүн кадыр баркын дээрлик жоготкондугу байкалат. Эл түзүк мындай жакшы кабыл албайт да бул партиянычы. Дегендер ошол Ош окуясынан кийин бул партияны көпчүлүк ошо өзгөчө карапайым эл мындай жаман көрүп калган десе болот да. Бирок эми мына 5 жыл ичинде Атамекен партиясы бир көзгө көрүнөрлүк бир мындай мыйзам кабыл алып, мындай эме кылып келбей атат, бирок мындай парламентте чуулгандуу маселелерди эле көтөрүп жүрөт да. Бирок ал элге, коомго таасир этип, мындай бир өзгөрүүнү алып келгендей мындай көрүнүш жок да. Ош окуясында тиешеси барлар эми Кудайдын астында жооп берет деп ишенем. Текебаевдин түштүк жергесинде кадыр баркы төмөндөп кеткен деген кептерди мен деле угуп келем. Ал эми баягы улуттар биримдигине куда түшүп, бири-бири менен биригип аткандыгы, албетте бул баягы эле саясий оюндар, саясий биригүүлөр болгон. Мен ушул биригүүлөрдүн дагы таза жол менен, таза адамдар биригишин каалаганбыз жаштар. Жалал-Абадтагы жана Оштогу кандуу калабанын чыгышына иликтөөлөргө ылайык айрым бир саясий күчтөрдүн, ошонун катарында Атамекендин да аты аталган жагдайы бар. Депутат Жылдыз Жолдошованын өздүк иликтөөсүндө дагы кезегинде Атамекен партиясынын облусундагы координатору болуп турган маркум Асылбек Текебаев сепаратист Батыров менен чогуу жүрүп, кеп кеңеш алып турган деп айтылат. Губернатор биздин киши деп оолугушуп, ошол эле күндөрү Тейит айылындагы Бакиевдердин ата конушун каалагандай калчашып өрттөп жиберишкен. Буга бүтүндөй Тейит айылынын эли күбө болушуп, мындайча көрсөтмөлөрдү беришет. Кадыржан келгенде ошол жерде турдум мен, Атамекендин 300дөй балдары менен келишти. Миңдеген адамдар июнь окуясында каза болушту. Ошону менен бирге 10 миңдеген адамдар жарадар болушту да. Канча миңдеген адамдар кайгыга батып бүгүнкү күнгө дейин отурушат. Балдарын бүгүнкү күнгө дейин денесин таппаган ата-энелер бар. Мына ошондой кайгылуу окуяда Текебаевдин убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары анын кандай иш аракеттерин жасаганын мен ойлойм тарых көрсөтөт депчи. Акылга сыйбаган нерсе бир нерсе бар да, ошончо кайгыга баткан, ошончолук кайгыдан башы чыкпаган карапайым элдин кайгысынан, трагедиясынан, балдарынан бөөдө каза болгон карапайым элдин балдарынан Текебаевдин намысы, ариети бийик турат экен. Атамекеновцы тогда были в ответе за безопасность, за правопорядок. Что они сделали? Они занимались только мародерством. Только мародерством занимались.
Я искал Текебаева. Текебаев просил, 2 раза просил. Өмірбек Черкешевич, пойдемте, народ собрался. Вы скажете, 2-3 слова скажете, потом начнем сейчас работу. Он не выходил. Захожу я нагло ему в кабинет. Он сидит, разговаривает с женщиной. После настойчивой просьбы он вышел. Я сегодня думаю, да, почему он не уходил? Почему он не хотел? Оказывается, они занимались мародерством. Адатта шайлоого шашылгандар элге жакын болуп угдаларды беришкени менен турмуш жүзүндө анын аткарылышы кыйынга туруп калат. Ошон үчүн азыркы көпчүлүк шайлоочуларыбыз идея үчүн эмес, каржылык кызыкчылыктардын азыгырыгында жетеленишет. Бай партиялардын пайда болгону да ошондон улам болууда. Ал эми Улуттар биримдиги партиясы ата мекендин туусу аркылуу шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алышканы саясатта болуп келген эле көрүнүш. Мунун өзү убактылуу гана кызыкчылыктарга, мындайча айтканда, мандаттарга ээ болуу менен бийликке келүү катары бааланат. Бул саясий партиялар өзүнүн программасына ылайык, өзүнүн уставына ылайык келечектеги аткара турган иштерине алдыга кадам таштоого кетпестен булар убактылуу баягы көртүрлүк менен аракеттенип кетип, мына саясатта өзүнүн ордун таба албагандыгын дагы көрсөтүп атат да. Экөөнүн биригүүсүнөн ким утат деген маселени дагы кое билишибиз керек. Себеби дегенде ушул экөөнүн биригишинен дагы биз кадрдык түштүктүн балдарынын арасынан жоготууларга туш болушубуз мүмкүн. Себеби дегенде айрымдары баягы бийликти иштеп туруп, бирок бийликке кызмат кылбастан ушуларга ооп кетип, дагы баягы кадрдык чыкардага барышыбыз мүмкүн. Экинчиси, бул жолу толук кандуу добуш алышы дагы күмөн. Себеби дегенде Мелис Мырзахматов дагы эл менен тыгыз иштеп, ошо элдин арасында болгонго өзү жоктун көзү жок деген сөз бар да элибизде да. Ошон үчүн өзү болбогондон кийин мурунку ишенимде турган эл, эгерде баягы 2014 жылдын башында, январь айында Мелис Мырзахматов ушу бийлик менен тил табышып жол болсо элдин демин суутпастан жөн койгондо саясий окуя башка өңүттө өнүгөт болчу. Ошон үчүн көпчүлүгү азыр шаардыктар айтат, Мелис Мырзахматов элди ушунчалык дүрбөтүп келип, эчтеке дебестен өзү качып чыгып кетип калды деген элдин арасында чоң сын пикир жаралып калганда. Ошон үчүн бул жолу толугу менен эле мурункудай мелис кылып дүңгүрөтүп, электораттын бардыгы эле ушул эки партияга кол көтөрүп, колдоп берет дегенде мен алысмын, реалдуу мындай талдоо жүргүзүп көрсөк да. Дагы баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, Улуттар биримдигинин активдүү мүчөлөрү ата мекен аркылуу депутат болууга ашыгышат. Ошол эле маалда Мырзахматовду трайбалист катары жактырбагандар дагы арбын. Бул өңүтү тең салмактуулукту жоготуп, ата мекендин түндүк катмардагы күйөрмандарын иренжитип коюшу мүмкүн. Мындай жагдайда кээ бир саясатчылардын чырагына май тамат. Ушул жерден бир жагдайга көңүл буралык. Элди бөлүп жаргандарда саясатчылар экени белгилүү. Ой, биз жоготуп алабыз балабыз деген дагы эле ушундай түшүнүктөр бар да. Бүгүн ушул эки элди бириктиришти, башка жолун издеш керек эле да бул партиялар. Азыр булар эмне кылды? Түштүктөн бир лидерди экөө ал, түндүктөн өзүп алып, ушу эки дагы эле баягы бир кызыктай баягы илгерки системага өтүп алдык да. Баягы сен түштүктү алып бересиң, мен түндүктү алып берейин деген дагы баягы элдин атынан алар эл аларды сүйбөйбү эч ким билбейт. Ал партиянын ичинде сүйбөйт. Мына азыр ачык эле айтайын. Чынын айтыш керек. Өзүбүздүн кулунубуз, өзүбүздүн балабыз деген эле сөзгө көнүп бүткөнбүз да. Андай болбош керек. Кыргызстан баарыбыз үчүн бир бүтүн өлкө болуш керек. Нарындан болобу, чүйдөн болобу, көлдөн болобу, ага карабастан ким өлкөнү ушул кыйын дефолттук абалдан, кризистик абалдан алып чыгып кетет. Мына ошол лидерди ээрчишибиз керек да. Менин пикирим ушул. Бул эки партия өздөрүнүн уставдык программасына же болбосо бир экономикалык жакшы сунуштардын тегерегинде мамлекетти кантип алдыга алып кетебиз деген өзүнүн ой пикирин айткан жок. Бийликке каршы барып, баягы өздөрүн кантип аман сактап калуу амалы эле болсо керек деген менде мындай сезим пайда болуп атат да. Себеби дегенде экөө тең апальный болуп атат. Өмүрбек Черкешевич азыр бийликке жакпай турган мезгили, көптөгөн маселелерди Өмүрбек Черкешевичтин колу менен жасап алса азыр укпай коюп, башка бир саясий күчтөр интриганы топтошуп, ошол ата мекенди алсыратуу,
толугу менен шайлоого катыштырбастан улуттар биримдигин таптакыр саясий арайнадан чийип салууга аракет кылып атат. Жарандык активист жана Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Майрамбек Адылбеков бул жакындашуу шайлоо мезгилине ылайыкталган эле келишим деп эсептейт. Ал Текебаев менен Мырзахматовдун саясаты асман менен жерде экенин белгилеп, партиялардын кызматташтыгы шайлоо өтүшү менен аяктайт деген пикирде. Анткени билебиз, Атамекен саясий партиясынын бүгүнкү күндө түштүк аймактарында абалы түндүк тарапка салыштырмалуу жакшы эмес. Ошондуктан бул жактан бир эл ишенген бир лидер адамдарга муктаж болгон. Ошонун бири ушу Мырзахматов катары тандашып алды. Кайра эле ошол өздөрү жаман көргөн, өздөрү идеологиялык жактан туура келбеген саясатчылар биригип алгандыктан ошол эле Мырзахматовдун тарапташтары бүгүнкү күндө Мелистин бул кадамына нааразы болушуп атып, мен ойлойм, эгерде саясат ушундай кетсе, эки жактан тең электораттарын жоготууга учурашат. Мырзахматовго былтыр Оштогу эстакада көпүрөнүн курулушу боюнча айып тагылып, издөө жарыяланган. Ал ушул жылдын башында видео аркылуу жасап, Ош шаардык соту камакка алуу чечимин өзгөртсө, Кыргызстанга келип сот алдында актыгын далилдегенге даяр экенин билдирген. Бирок азыр Мырзахматов ал сөзүн далилдей элек. Күч органдары Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Орусияда экенин маалымдаган. Бүгүнкү күндө Мелис Мырзахматовдун командасы Улуттар биримдиги саясий партиясы команда катары республикалык деңгээлде иш жүргүзө албады. Ресурсу жок, адамдык ресурсу. Ошондуктан булар 2015 жылда күздө болчу жогорку кеңеш шайлоого бара албайт болчу. Андыктан кандайдыр бир команданы ошол Мырзахматов реабилитациялоого, ошол соттук иштерин кыскартууга, жолбозо бир таза сот ишин кароого жардам бере турган адамдарды издөөгө туура келди. Анын натыйжасында бул жанагы короодо койда тынч, ачык карышкырда ток болдун деген саясат менен ушул жеке эки инсандын ортосунда бул сүйлөшүүлөр болуп, ушул компромисстик бир жолго барышты окшойт. Кечээ жакында эки партиянын лидери кызматташуу боюнча билдирүү таратты. Азыр ошол сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мен ойлойм, бул жерде көп маселе убага келген ачыкталат. Эмне үчүн дегенде, бүгүн Улуттар биримдиги партиясына лидерине болгон кысымдын күчөшү саясий курук доомат, саясий бир куугундуктун болушунан улам, балким кайсы бир күчтөр менен бир кызматташууга барышы мүмкүн. Себеп дегенде булар өкөтөң өзүнүн кайрылуусун да билдирет. Бул биригүүнүн башаты болуп идеялардын кызыкчылыгы эмес, өз ара сүйлөшүү жана саясий оюн катары бааланууда. Анткени ит мышыктай бири-бирине көз караштары дал келбеген эки партиянын кол кармашы коомчулукта азыр кызуу талкуу жаратты. Бул багытта интернетте, социалдык түйүндөрдө да ар кыл пикирлер бар. Мырзахматовго баары бир алысты көрө албаган бир саясатчы сөрөй. Ал эми Текебаев эптеп бир жолку парламентке же түштүктүн добуш алам деген үмүт менен 20 жылдан бери какшыган принцибин атап кетет экен да. Анын бул кадамын тиги Атамекенге мурдатан шайлоо издеп ишенип келген шайлоочулар кандай кабыл алат болду экен? Мырзахматовуң да, Текебаевың да ушул шайлоодо саясий туруп болушат. Көрөсүңөр го? Шүмшүк саясат. Кимдерди гана кучакташтырбайсың. Кечээ эле душмандар бүгүн айке-үкө боло калышканына таң калып болбойт. Себеби бул саясат. Алдыда шайлоо, анан баса Мырзахматовду Ош шаарынын тургундары кудайындай көрчү эле. Эми көбүн жоготот. Себеби белгилүү болгондой, Атамекендин кадыры Ошто көп эмес. Кечээ эле Мырзахматовду кылмышкерге теңеген да Текебаевчылар болчу. Мелис Мырзахматов бул кадам менен өз таламдаштарын жана соратниктерин сатты. Буга чейин Сонун Жунусбаев, Дайыр Орунбеков, Адил Турдукулов сыяктуу жаш саясатчылар Мырзахматовдун таламын талашып, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө, алардын ичинде Текебаевга апрель окуяларына жана андан кийин жасаган туура эмес иштердин бетин айтып келишкен. Ал тургай бул активисттер мындай кадамдары үчүн куугунтукка алынып, ыдык көрүп келгени да белгилүү. Элдин, жаштардын жасаган чоң аракеттерин оңой гана мародерчулукка айыпталган Кыргызстандагы чоң интригалардын автору карапайым эл жаман көргөн Текебаев менен тандем түзүп, Мелис сатып кетти. Өзүнүн керт башынын кызыкчылыгы үчүн, кылмыш ишин кыскартам дегени үчүн сатты. Анын аркасынан ээрчигендерди арабөк калтырды. Мелистин жаны эле эмне ширинби? Жеткен коркок неме экен? Болбосо Ахматбек Келдибеков камалды, Ташиевдер камалды. Өлгөн жок. Наримен Түлеев камакта отурат. Карышкырдай көгөрүп, эл үчүн керек болсо жанымы берем деген Мелистин кылыгын кара.
качкын жана саткындык Мелистин мүнөзүндө бар нерсе экен. Буга чейин Жаныш Бакиевди жандап жүрүп, үй салып берип саткан. Мадымаровду, Ташиевди, Келдибековдерди саткан. Быйылкы жылы Атамекен партиясы өзүнүн түзүлгөндүгүн 25 жылдыгын белгиледи. Бирок адистер партиянын басып өткөн жолу жылдар менен эмес, аткарган иштер менен баалоого татырлык экенин эсептешкен. Ошол себептүү саясий партиянын ишмердүүлүгүн баалагандар арбын. Албетте соңку 5 жыл ичинде да парламентте иш алып барган фракция алгылыктуу иш алып бара алган жок деген таризде. 23-25 жылдык тарыхыбыз бар деп мактанган Атамекен партиясы деле ушул кезге чейин толук кандуу калыптанган жок. Себеби дегенде катарындагы лидерлерди алып карап көрсөк деле ар кандай партиянын мүчөлөрүнөн келип ушул саясий көз карашка эмес, өзүнүн жеке кызыкчылыгына, же болбосо бир жоон топтун кызыкчылыгын көздөгөн эле кишилердин группасы десек болот да. Кээ бирде партия деп айткандан да мен уялам, муну ачык эле айтып коеюн. Мына Текебаев 4 жылдан бери бийликте отурат. Кайсы реформалар жасады? Коррупцияны кантип токтотту? Кантип экономиканы өнүктүрдү? Криминал менен кантип күрөштү? Ооба, оозу менен сөзү менен күрөшөт. Иш жүзүндө анын баары тескери. Качанга дери Текебаев бир чети ачууңду да келтирет. Качанга дери Текебаев өлкөнү башкарат? Качанга дери Текебаев хан болот? Качанга дери Текебаев президенттин, спикердин, өкмөттүн, премьердин мындайча айтканда ролун аткарат? Качанга дери Текебаев өлкөнү каалаганда калчайт? Мына ушинтип ал ушундай бир саясий кырдаал курчуп турган мезгилде ал дайыма ушул ош коогалаңы боюнча маселени көтөрүп чыгат. Мен түшүндүм, ага дестабилизация керек экен. 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин мөөнөтү аяктап, депутаттардын ишмердүүлүгү жыйынтыкталып жаткан кезде Атамекен партиясы кайрадан кезектегидей популисттик кадамдарга барып жаткандыгы байкалат дешет адистер. Анткени суу кодексинин бетке кармап, комтөр жана экология маселесин коргомуш болгон атамекенчилердин бул кадамы дагы көпчүлүктү таң калтырган жок. Анткени чейленишип чечилбей келаткан комтөр жагдайын 5 жыл ичинде 120 депутат өз жайына кое алган жок. Ошол эле маалда 2012-2013 жылдары комтөр чуусу башталганда атамекенчилер баш катып олтурушканы маалым. Темир Сариев шайланып атканда биз суроо бергенбиз. Сен суу кодексин колдойсуңбу? Же жокпу деп. Сариев ачык айткан. Биз суу кодексин башкача кылышыбыз керек. Комтөргө уруксат беришибиз керек. Антпесе токтоп калат. Экономикабыз кыйрайт деген. Анан биз андай болсо, биз сени колдобойбуз деп Равшан экөөбүз жана бир топ депутаттар каршы добуш бергенбиз. Ал эми Текебаев ошону угуп туруп бир добуштан партиясы менен колдогон. Демек, сүйлөгөнү бир башка, кылган иши башка болуп атпайбы? Анткени жакында шайлоо. Мелис Мырзахматовдун Текебаев менен баш кошкон бул аракетин азыр оштуктар да сыңгала баштады. Убагында ошто болгон иштерди, түштүктө жасалган кадамдарды Текебаев баш болгон саясатчылар Бакиевчилерге теңеп, ар кандай саясий орундарды жүргүзүп келишкен. Эми болсо бет сайрышкан саясатчылар элдин жана шайлоочулардын кызыкчылыгын уруп ойнобой, өз мүдөөсүн алардан жогору коюп бийликке жетүү аракетин башташты. Бирок бул аракеттердин баарына шайлоочулар жана жашоочулар да өз баасын берет.